Улуттук биринчи каналдын эфирин телевизиот программасы улантат. Аны мен Самат Асипов алып барам. Саламатсыздарбы? Өткөн аптанын ишемби жана жекшемби күндөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жана милициянын кайгуул кызматы биргелешип өткөргөн рейдте жол эрежесин одоно бузган ондогон айдоочулар аныкталды. Арасында мас айдоочулар, түнкү убакта шаар тургундарына тынчтык бербеген бейбаштар да бар. Мындан сырткары тартип коргоо органдарынын кызматкерлери мыкаачылык менен өлтүрүлгөн адам өлүмү боюнча кылмыштын бетин ачышты. Бул башкы темалар тууралуу программанын жүрүшүндө кененирээк айтып беребиз. Жол коопсуздук кызматкерлери түнкү рейдти баштаары менен эле жол эрежесин одоно бузган айдоочулар колго түшө баштады. Мына бул сиздер көрүп жаткан унаа Борбор калаанын Горький көчөсүнөн шектүү катары токтотулган. Текшере келгенде унааны башкарып бара жаткан чет өлкөлүк жаран экени белгилүү болду. Жанында машинага тиешелүү документтери болгон эмес. Айдоочу өзүнүн мындай мыйзамсыз аракетине эч кандай түшүндүрмө бере алган жок. Андыктан ага тиешелүү документтери жок. Жол эрежесин бузуу менен унаа айдап жүргөндүгү үчүн атайын протокол толтурулуп, машинасы айып короо жайына токтотулду. Токтотконбуз. Токтоткондо айдоочусу Өзбекстан Республикасынын жараны болуп чыкты. Ал тийиштүү документтери жок, айдоочулук куөлүгү жок жана мас абалда унааны башкарып жүргөн. Мас болгону азыр наркологиядан текшерилип аныкталды. Ишемби күнү түнкү саат 1 чамасында милициянын кайгуул кызматына телефон чалуу түшүп, жашоочулар Борбор калаанын кичи райондорунун бириндеги үйлөрдө белгисиз жарандар ызы чуу салып, кошуналарына тынчтык бербей жатканын айтышкан. Ыкчам топ дароо чалуу түшкөн жерге келип, мас болуп алып эки-экиден мушташып жаткан жарандарды кармады. Милиция кызматкерлери жеринде жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуяга тиешеси барлардан түшүнүк кат алды. Ал эми кармалган жарандардын кыймыл аракетине укук коргоо органдары юридикалык баа бермекчи. Алиджан, не ичтиңиз? Пивочка. Пиво. Я с вами не спорюсь просто. Я понимаю, что я нарушила закон. Но вы тоже не это. Да, точно дата рождения скажи. Я не помню. Не число, Я не учила, не знаю ничего. Вот у любого дурака спрашивать. Я ничего, нигде не учился. Вот. Мне... На это жёнок, бля, нигде не учился. Вот снимайте. Вот снимайте, снимайте. Снимайте. Ал эми биздин кезектеги окуя милиция кызматкерлери өздөрү жол эрежесин одоно бузуп, колго түшкөн окуя тууралуу болмокчу. Жол коопсуздук кызматкерлери ушул дем алыш күндөрү шаар көчөлөрүн күзөтүп жаткан учурда мына бул сиздер көрүп жаткан унаа Курманжан Датка көчөсү менен ылдый көздөй зуулдата айдап өттү. Машинада кызматтык унаанын номуру болгон. Кайгуул кызматы бул унаанын артынан түшүп, кубалап жөнөдү. Жолдо качып бараткан унаанын айдоочусу башка машиналарды сүзүп ала жаздады. Акыры анын артынан түшкөн жол коопсуздук кызматкерлери унааны шаар көчөлөрүнүн биринен токтотуп, анын ичинде айдоочу мас абалында милициянын опер кызматкери экени белгилүү болду. Абай, абай. Өзүңдү карма. Жакшы карталардын шагына баягы бактына бакты чыгып койсоң. Абай. Жо, бай. На. Бермайсың. Байга койсоң, тартасың, интернетке чыгарсың. Отурсаң енді. Чынында унаа ээсинен спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Айдоочунун мас же соо экенин расмий тастыктоо үчүн ал республикалык наркология борборуна жеткирилди. Жыйынтыгында айдоочуга тиешелүү айып кагаздары толтурулду. Ал эми унаасы айып аянтчасына жеткирилди. Эми мындан аркы иши соттун кароосуна өткөрүлүп, унаа ээсин айдоочулук укугунан ажыратуу маселеси каралышы керек. Буга чейин Борбор калаада дайынсыз жоголуп изделип жаткан Бишкек шаарынын тургуну Светлана Полковникова өз үйүндө өлтүрүлгөн абалда табылды. 2024-жылдын 21-июнь күнү Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө 1963-жылы туулган Светлана Полковниканы издөөгө көмөк көрсөтүү боюнча маркумдун баласы арыз менен кайрылган. Анын негизинде ыкчам издөө иш-чаралары башталып,
2025 жылдын 13 август күнү Полковникованын дайынсыз жоголушуна тиешеси бар жана аны менен жарандык никеде турган 1979 жылы туулган Жаран Кармалов Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына жеткирилген. Тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүү жарандык никедеги жубайын өлтүрүп, сөөгүн маркумдун үйүнүн короосуна көмүп койгондугун айтып берген. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122 адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда кылмыштын чыныгы жагдайлары жана мотивдери аныкталып жатат. Мындан тышкары бардык тиешелүү экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилмекчи. Аталган факты Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалынын маалыматтык электрондук журналына катталып, издөө иштери башталган. Андан ары тергөө иштеринин жүрүшүндө Чию аттуу Жаран Кармалов ал полковника Светлананы өлтүрүп, сөөгүн маркумдун короосуна көмүп салганы аныкталган. Свердлов райондук ички иштер башкармалынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын 122 беренеси боюнча адам өлтүрүү факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ошо аталган кылмыш ишинин алкагында Чию аттуу Жаран Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Мас абалында машина айдап, анысы аз келгенсип, жол коопсуздук кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбеген айдоочулар да четтен чыгат. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын ээси кызуу абалда машина айдап бара жаткан. Жол коопсуздук кызматкерлери токтоткон учурда дароо эле документин берүүдөн баш тартты. Документин стерип коюңуз, байка сиздер Ошентип инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, бир топко чейин убара кылды. Бирок баары бир айдоочу жоопкерчиликтен кутулуп кете алган жок. Анын мас абалында экенин аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна жеткирилип, бирок бул жерде дагы тиешелүү эреже талаптарга баш ийбей жатты. Жигиттер ар бириңерде мен айтып атам, азыр айтып жигиттер, азыр баарын кыласыз. Бүгүн бул да жүрүшүбүздө бир ай өтөт, 2 ай өтөт. Баарын мен эчтеке кылбайм, силерди коркутпайм. Мен силерге айтпайм. Биринчи нарушение мастер шоу алам. Бирөө да документ сураган жок. Бирөө да документ сураган жок. Бирөө да права сураган жок. Бирөө да текпаст алган жок. Бирөө да өзүнүн сураган жок. Мен айтып, экинчисин айтам. Мен айтып, я полковник экенмин. Бирок милиция кызматкерлеринин ыкчам аракети менен айдоочуну текшерүүдөн өткөрүп, мас экени расмий аныкталган соң, ага карата тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короо жайына киргизилди. алып келген учурда ал өздүгүн тастыктоочу айдоочулук куөлүгүн, өздүгүн тастыктоочу паспортун берген эмес. Биз өзүбүз барып, УПСМден Жарандын өздүгүн тастыктоочу документин алып чыктык. Алып чыгып кайтадан наркологияга алып келгенде Молдоахматов Жаныш Иличбекович өздүгүн тактап, мастыгын өз оозу менен айтып берди. Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ушул дем алыш күндөрү Борбор калаада атайын рейд өткөрүп, сойкулук менен алектенген 30га жакын кыз келиндерди кармады. Иш чаранын жүрүшүндө шаардагы ар кандай сауналар, суткалык батирлер, мейманканалар текшерилип, анда интим кызматтарын көрсөтүү менен алектенүүгө шектелгендер кармалып, текшерүүгө алынды. Кармалган жарандар Республикалык наркология борборунда анализ тапшырып, андан соң тиешелүү протоколдор толтурулду. Милиция кызматкерлери Борбор калаадагы интимдик кызмат көрсөтүүчү жайлар же мындай иш менен алектенген адамдар тууралуу маалыматы бар жарандарды 102 ыкчам номуруна чалып, нөөмөт бөлүмүнө билдирүүнү өтүнөт. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.